Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарбиясын алган сахабалардын өмүр тарыхына көз чаптырып көрө турган болсок, сахабалардын бири эч убакта энеси менен чогуу бир тамактан тамак жеген эмес. Эмне үчүн деп сурашканда, ошол тамактын ичинде бир мындай бир кесек-кесек эттер турса, ошол эттин бирин колу менен алып жей турган болсом, бирок энемин көзү ошол этке менден мурда түшүп, бирок колум созо элек болсо, мен ошол этти алып оозума салсам, энеме адилетсиздик мамиле жасап коёмбу деген таризде чогуу бир тамак жегенден тартынган заттар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кийинки доорлордо энесин моюнуна көтөрүп, ажылыкка жөө көтөрүп барып таваф кылып жүргөндө, ошол жерде бир адам ыйлап жүрүп дуа кылыптыр. О жараткан Аллах Таала, энемин ак сүтүн актадымбы, энемин ак сүтүн актадымбы, энемин ак сүтүн актадымбы дегенде Ибн Аббас Аллаху алейхи Ибн Умар айтат, жок деди. Сени төрөп аткан дагы тарткан толгоосунун биринин дагы соон актаганым жок деди. Мына ушул Харасандан, биздин Түркмөнстандан Меккеге чейин канча күндүк жол жөө моюнуна көтөрүп ажылык алып барып, ошол жерде ажылыкты жөө тегеренип аткарып жүрүп, энемин ак сүтүн актадымбы дегенде сахабалар айтты, жок деди. Эниң сени төрөгөндөгү толготкон толгоосунун бир тартымын актаган жоксуң деп айтты. Мына ушундай урматсат биздин энелерибизге. Акыркы алымдарыбыздан Шейх Шинкити, биздин устаздарыбыздын бири, бул киши 50-гө чыкканга чейин, 45-ке чыкканга чейин үйлөнгөн эмес. Эмнеге үйлөнгөн эмес десе, үйүндөгү жалгыз перзент болуп, эгерде үйлөнүп калсам, аялыма көңүлүм көбүрөөк бөлүнүп кетсе, энемин көңүлү наз болуп калабы деген бир тартипте үйлөнгөн эмес. Бул адам үй 2 кабат болуп, энеси 1-чи кабатта кыймылдап иш кылып жүргөн болсо, 2-чи кабатка чыккан эмес. Себеп дегенде, энем жерде жүргөн болсо, мен бийикке чыгып кетсем, энеме урматсыздык болуп калат деп. Мына ушундай үммөттүн, мына ушундай бир адеп үйрөткөн пайгамбардын үммөтүбүз биз. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам ал-жаннату тахта aqdamil ummahat. Албетте бейиш энелердин таманасында деген. Энелердин таманасында деген, энеңиз ыраазы болсо бейишке барасыз деген. Энеңиздин кадам астында чөгөлө болуп туруп кызмат кылсаңыз бейишке барасыз деген. Энесин уруп болсо, бул адам бейиш эмес, бейиштин ичинен алыс болгон болот. Энесине ыраазылык кылбаган адам бул Алланы ыраазы кыла албайт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, эгерде ата энең туруп экөө тең чыгырса, энеңе баргын деген. Дагы тең ошентип 3 жолуга чейин айткан. Эненин урматын жогору койгон. Себеп дегенде эне алсыз, себеп дегенде эне кыйналган, себеп дегенде эне сизди төрөп атканда өмүр менен өлүмдүн, ажал менен өмүрдүн арасында аралып турган. Ошол мүнөттө эне сизди жарыкка келтирип, өзү кетип кала бериши мүмкүн эле. Ошондуктан төрөттөн өлгөн энелерди шейит деп айтылат шариятыбыздын кээ бир жерлеринде. Урматтуу бир туугандар, энелерди урмат кылуу керек. Эгерде мейишке чыккыңыз келсе, анда энеңизди урмат кылыңыз. Энени урган нерсе бул адамдын жүрөгүн жаралай турган, адамга эң бир ырайымсыз мамиле кыла турган адам, эгерде менин колумда бийлик болгон болсо, булардын баарын токтоосуз түрдө аттырганга буйрук берер элем.